Кээ бир адамдар дейт ойлошот дейт үй бүлөдө бакубатчылык болот качан дейт мал мүлк көп болсо дейт. Алар дейт ошол нерсени ойлоп алышты дейт, мээлерине киргизип алышты, анан кийин ошол байлык топтоонун аракетинин үстүндө жүрүшөт дейт да. Жана ошондой эле ошол менен жүрө берип эртеден кечке чейин жумуш акча мал мүлк деп жүрө берип дейт, үй бүлөсүн да таштап коюшат, үй бүлөсүн карабай калышат. Жана ошо үй бүлөсүндө дейт көп убакыттар болбойт дейт. Жумуш мал мүлк деп жүрөт. Үй бүлөсү тууралуу сурабайт дейт, кандай турасыңар, кандайсыңар деп сурабайт дейт. Эгерде ошондой адамдан сурасаң, эмнеге үй бүлөңө көп көңүл бурбайсың, эмнеге үй бүлөң тууралуу көп сурабайсың десеп, ал айтат дейт, кандай мен үй бүлөмө дейт карабаймын дейт да. Мен дейт өзүмдүн жанымды кыйнап дейт ошолордун мал мүлкү көп болсун деп байлык чогултуп иштеп жүрөм дейт, эртеден кечке дейт үйгө келбей дейт. Бул мындай инсан дейт өзүнө дагы жана үй бүлөсүнө дагы бул дейт бакубатчылыкты жана бакытчылыкты, бактылуулукту тастыктап баягы үй бүлөсүнө орното алмады дейт. Кээ бир адамдар бар дейт, алар ойлошот дейт, үй бүлөдө бакубатчылыкка бактылуулук качан болот дейт, алардын оюнда дейт бала чаканы эле көбөйтүү дейт. Көп балалуу болсок биз бактылуу болобуз деп коюшат. Жана ал дейт ошол бала көбөйтүүнүн аракетинде дейт. Жана ушул нерсени дейт ирмек кылып алган да. Бала көбөйсө болду бактылуулук болот үйдө деген сыяктуу. Бул тууралуу дейт Аллах Таала Куранда айтат дейт. Алхакумут такатур. Дүйнө, байлык, мүлк топтоо, бала чака көбөйтүү силерди Аллахтан алаксытып койду дейт. Хатта зуртумул макабир дейт. Кабырга келгенге чейин дейт силер ошентип алаксып жүрө бересиңер дейт. Жана бул мындай адам дагы дейт үй бүлөсүнө бактылуулукту тургузуп бере албады, орнотуп бере албады. Жана өзүнө дагы жана үй бүлөсүнө дагы үчүнчү түрү дейт булар дейт. Үй бүлөдө бактылуулук качан болот десе дейт, алар дейт үй бүлөдө кандайдыр бир үйдө бир оокат, мисалы оюнчук, балдарым оюнчугу көп болсо бактылуу болот, аялыма кийим болсо бактылуу болот, ушундай нерселерди элестетип алган дейт да. Ошондой нерселердин үй бүлөнүн түрүн алып келет дейт да. Юриду ан ясадахум бидонни. Анын оюнда дейт ушундай нерсени кылсам үй бүлөм бактылуу болот деп ойлойт. Бул дагы дейт үй бүлөсүнө бактылуулукту орнотуп бере албайт дейт да мындай адам дагы. Бактылуулук дейт бул жүрөктүн тынчтыгында дейт. Үй бүлөдө качан бактылуулук болот дейт, бул жүрөктүн тынчтыгында дейт. Отоманинаху, ошол жүрөктө тынчтык, сакина болсо дейт, жүрөктө токчулук болсо дейт, жана дейт анын жүзүндө дайыма бактылуулуктун нуру чачырап турса дейт. Ошондой эле дейт адамдын жан дүйнөсүнөн, жүрөгүнөн кайгы капанын кетиши дейт. Жүрөктө катан тынчтык болот дейт. Ошондо адам үй бүлөдө ырахатчылыкты, үй бүлөдө бактылуулукту табат дейт. Ошондо үй бүлөсүнө ошол бактылуулукту орнотуп берген болот. Жана качан үй бүлөсүндө бактылуулук болот дейт, ошол үй бүлөсүндө адамдардан дагы мына мисалы аялы күйөөсү аялынан бири-бирин жакшы көрүп жашаса, ошондо ырахат табат дейт. Үй бүлөсүнө бактылуулук орното алган болот дейт. Жана ошондой эле үй бүлөдө бактылуулук болуш үчүн дейт анын дейт себептери бар дейт, жана ар кандай эшиктери бар дейт. Жана азыр бүгүн дейт ушул сабакта дейт биз аракет кылабыз дейт ошол эшиктерди ачып себептерин айтып бергенге, кандай жолдору бар экенин айтып бергенге аракет кылабыз.